Тоо балынын толгон пайдасы бар. Кыргызда илгертен эле эл ичинен чыккан дарыгерлер тоо балын колдонуп бейтаптарда кездешкен ар кандай оорунун шыпасын табышкан. Эмесе төмөндөгүдөй дарылоо ыкмаларын сунуш кылмакчыбыз. Ашказаны ооругандар үчүн, ашказанында жарасы барлар, гастриттен жабыркагандар, организминде кычкылдуулугу жогорулап кеткендер балды дарылык максатта колдонсо абдан пайдалуу. Эгерде 12 эли ичегидеги же ашказандагы жарадан жабыркасаңыз, тоо балын эртең менен тамакка 1,5 саат убакыт калганда жана кечки тамактануудан балды 1 стакан кайнак сууга ээритип ичсеңиз, зарнадан, көңүл айнуудан арылып, ашказан ооруларынан сакайып кетесиз. Балдын дарылык өлчөмү ашказаныңызда жараңыз болсо эртең менен 30-60 грамм, күндүз 40-80 грамм, кечинде болсо 30-60 грамм колдонсоңуз жакшы таасирин тийгизет. Какырыкты айдап чыгаруу үчүн 300 грамм балга 20 грамм мурч аралаштырып 3-4 мал ичүү сунуш кылынат. Ангина кармаган учурда 1 тоголок пиязды майдалап туурап 1 чай кашык бал кошосуз. Анын маңызын көбүрөөк чыгышы үчүн шашпай чайнап жутуу керек. Муну 1 жуманын аралыгында күнүгө 4-5 жолу кайталоо керек. Ошондо ангина менен кошо ириң жоголот. Эрин жарылган кезде түнкүсүн уктаардын алдында бир аз таза балды эртеңизге сүйкөп жатсаңыз, жарылбай калат. Бул процедураны бир нече жолу кайталаңыз. Нерв оорусуна чалдыккан учурда, нерв оорусуна чалдыккандар күн сайын 100-120 грамм бал жесе жакшы натыйжа берет. Балды күнүгө эртең менен 30 грамм, түштө 40 грамм, кечки тамакка чейин 30 грамм жеп, артынан ысык сут же чай ичип туруу керек. Беттеги такты кетирүү үчүн 2 чай кашык күрүч унун алып, ага 1 аш кашык уксус жана 2 кашык бал кошуп аралаштырасыз. Даяр болгон масканы колдонуудан мурун перекис водородуну кебезге сиңдирип, бетиңизге сүртүп, масканы 20 мүнөт коесуз. Андан кийин жылуу суу менен жууп салыңыз. Бул ыкманы 2 жума кайталаңыз. Кан тамырларды тазалоо үчүн сарымсактын ширесин сыгылып алынгандан кийин ага тең өлчөмдө бал аралаштырылат. Бул аралашманы тамакка чейин 3-4 мал 4-6 жума ичүү керек. Алоэнин жалбырагын 2 жума муздаткычка сактап, кийин ага 0,5 стакан вино жана 0,5 стакан балды аралаштырып, караңгы жайга 5 күн коесуз. Бул кошулманы 3 мал 1 аш кашык менен ичүү натыйжалуу болот. Бышырылган кызыл сабиз менен бал тең өлчөмдө аябай аралаштырылат. Бул аралашманы 10 күн 2 аш кашыктан күнүгө 3 мал ичүү керек. Жаш балдар жөтөлгөн учурда бал менен зайтун майы бирдей өлчөмдө аралаштырат. Жаш балдарга күнүгө 1 чай кашыктан 3-4 мал ичирүү керек. Бул аралашманы көк жөтөлгөдө ичүү сунуш кылынат. Жүрөк ооруларына кабылгандар үчүн бал өзүндөгү витаминдер аркылуу кан тамырлар системасынын иштөөсүн жакшыртып, ткандарды керектүү заттар менен камсыз кылат. Ошондуктан балды күн сайын 3-4 мал тамакка чейин жылуу сүткө, жер жемиш ширесине, чайга кошуп ичсе натыйжалуу болот. 1 аш кашык бал менен 1 стакан сабиз ширесин аябай аралаштырат. Бул аралашма инфаркт оорусу үчүн абдан пайдалуу. Аралашманы болсо жогорудагыдай өлчөмдө ичүү сунуш кылынат. Уйкусуздук кыйнаган кезде чарчаган адамдын нерв системасын тынчтандыруучу жана уйкуну келтирүүчү каражат катары 1 стакан кайнатылган жылуу сууга 2 аш кашык балды салып ичүү абдан пайдалуу. Көздүн катаракта оорусуна кабылган учурда катарактанын башталышында 20-30% бал эритмеси менен чүпүрөктү нымдап көзгө басуу жакшы натыйжаны берет. Эс тутумду жакшыртуу үчүн 1 стакан пияз маңызына 1 стакан балды аралаштырып, күнүгө 3 мал тамакка чейин же тамактануудан 2-3 саат өткөндө колдонуунун мааниси абдан зор. Депрессияга кабылсаңыз 100 грамм мейиз, 100 грамм кургатылган өрүк, 100 грамм жаңгакты жана 1 дана лимонду данектери менен кошо эт туурагычтан өткөрүп балга аралаштырууңуз керек. Бул аралашманы муздаткычка сактап, эртең мененки тамактын алдында 1 чоң кашыктан колдонуп турсаңыз, депрессиядан арылууга жакшы жардам берет. Бетке безетки чыккан учурда башы тоголок пиязды кыргычтан өткөрүп аласыз да, ага бирдей өлчөмдө бал кошосуз. Андан соң аралашманы бетке сүйкөп, жарым сааттан кийин жылуу суу менен жууйсуз. Бул дарылоо ыкмасы беттеги безеткиге абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Семирип кеткендер үчүн эртең менен 1 чай кашык бал жешиңиз керек. Арадан 2 саат өткөндөн кийин 50 грамм жүзүм жеп, дагы 2 саат өткөндөн соң алманын жүзүмдүн ширесин ичиңиз. Мына ушундан кийин каалашыңызча тамактана бериңиз. Кечкисин болсо 1 стакан ширеден башка эч нерсе ичпеңиз. Мастопатия дартына кабылгандар бал менен күн караманын майын бирдей өлчөмдө аралаштырып, анан бир аз убакыт кайнатып аласыз. Андан соң ооруп жаткан көкүрөккө компресс жасап, акырында жылуу жоолук менен ороп коесуз. Бул дарылоо процесси жакшы натыйжа берет. Унутчаактык оорусуна чалдыккан кезде
Кадимки эле пияздын маңызына бирдей өлчөмдөгү бал аралаштыргандан кийин унутчаактыкка каршы жана кандагы холестеринди азайтуу максатында колдонуу абдан пайдалуу. Ал үчүн узак убакытка чейин күнүгө 3 маал тамактан мурун 1 чай кашык менен ичүү керек. Бөйрөктөгү таштан арылуу үчүн бадыраңдын уругунан таза жууп, андан кийин кууруп, эмаль идишке салып, үстүнө кайнак суу куюп, сүлгү менен жаап 3 саатка жакын муздатасыз. Анан ширелүү кылып алган соң кайра 1 литр өлчөмүндөгү идишке куясыз. Бул тундурмага 3 кашык балдан аралаштырып 1 күн бою ичүү пайдалуу экендигин биле жүрүңүз. Жаш балдардын заарасы токтобогон учурда жаш балдар түнкүсүн жаткан жайына сийип койсо, анда аларга жата турган маалында кайнатылган жылуу сууга бал кошуп ичирүү керек. Бул тынчтандырып, иммунитетин көтөрөт. Мындан тышкары денедеги суюктукту сактайт. Булак чагылган чекитке iji.